Кадамжай району Көктала айылындабыз. Көктала айылдагы аэропорт деген айылды көпчүлүк жакшы билет. Ошол жерден 10 мүнөт бир аз ичке жүрсөңүздөр 1 гектар жер сатылат экен туугандар. 1 гектар жер караңыздар. Мынакей. Ошол граница өрүктөн башталат. И бул жагы бул өрүк. Ошондон түп-түз ошол жакка кетет. Астыга беде эгилиптир. Беде эле эгилген полный, а? Беде чачылган. Мынакей. Жашыл китеби бар. Үлүш жер. Баасы азыр айтам баасын. Шашпай туруңуздар. Беденин жакында барып көргөзүп кетейин сиздерге. Артымда турган үйдү көрдүңүздөрбү? Шипрлары жок, шамал учуруп кеткен. Ошондой эле элесин айтымына караганда адамдар дагы сууруп шипрларын алып кетип калган дешет. Ушундай токчулук заманда бул дагы аябай жаман көрүнүш. Караңыздар, мен азыр Кадамжай районунун Ак Өргө айылында турамын мына. Ак Өргө айылынын жан конуш айылы, ошол жакта негизги жолдон эле түз келгенде мына. Ошол жүрүңүздөр азыр. Бат-бат басып туруп көрсөтөйүн да. Ошол кирпич менен сонун болуп түшкөн үй, бирок ээлери ушундай күмөн кылат, бирок дал эле жок. Мындай кылып мыктарды мындай эмелери менен сууруп жаш балдар мындай суурубайт да деп айтты. Ушул дагы өтө жаман нерсе да. Ушул үйдү жакшы адам колуна тапшырайлы деп өздөрү шаарга кетет экен. 5 бөлмөлүү үй. Мындайга 13, бул жаага 15 болуп түшүптүр. Сонун болуп түшкөн мына. 1, 2, 3, 4, 5 бөлмөлүү болупчу. 4 миллион сом кеми бар. Себеби эмнеге мындай баа койду десе, ушул жерде эле бир жерди 6 соток жерди 1,5 миллион дептир. Ошого мындай чамалап божомолдоп баа коюшуптур. Эми 3,5 миллионго берер, же 3 миллионго 4 миллион сом кеми бар. Сүйлөшөсүздөр. Баасындагы бат эле айттым. Көрдүңүздөр, ошондой эле мына шипирди урдаганы аябай хуник көрүнүш бекен туугандар. Ошол жамандай ушундай токчулук заманда. Бул жердеги көчөттөрдү сиздерге тааныштырып кетсем, хурма бар экен, тыттар бар экен, анан 40 түп өрүк бар экен. Өрүк аябай жакшы болот бул жердечи. Кана жакыныраак басып көрөлүчү, мына өрүк королор кандай болуп турбу? Түшүмдүү элеби? Бул жерде уже королоп калса керек. Коро быйыл азыраак болгон окшойт. Мен анча көрбөдүм, бирок коро быйыл азыраак болгон окшойт бул жакта мына. Анан бул жагы да беде эгилген экен. Караңыздар. 40 түп өрүк. Бардыгы эле азыр карасаңыздар туугандар. Бардыгы шаарга качып жаштар бүт шаарга эле барып такалып туруп калды. Түтүндөрдү бүт баягы газдарды жыттапчы. Ошондуктан мына жерге келип жаштар кичине иш жүргүзөлү мындай. Дыйканчылыкты кылып, жер ата бабабыз өтө иштерди катырган бул жерде. Майын чыгарып, чаңын чыгарып дегендей. Мына сиздерге жаңылык. Өтө чоң жер, беде эгип коюптур. Алып мээнет кылсаңыздар болот. Банан, санан, киви, сиви, мандарин, дарбыз коондар, арпа, жүгөрү, мака дегендей. 1 гектар жерге канча нерсени баткырса болот. Суу кеңири бул жерде. Суу кенен, суу келет. И баасы 1,5 миллион сом кеми бар. Туугандар, төмөндөгү номерлерге чаласыздар дагы. Ушул айрыкча аэропорту, Көктала, Айырбас айыл аймагынын тургундары жер издеп, мына талаалардан жер менен иш кылам дегендер болсо, чалып ушуну алып коесуздар. 1,5 миллион сом кеми бар. 1 гектар жер мына. Үлүш жер. Чала бересиздер. Сиздерге дагы бир сонун жарнама. Бул жей турган эмес, бул жерге барып кайып кылып отура турган эмес, бул клуб эмес. Бул как чыныгы пешене тер. Аягына чейин сөз көрүңүздөр ушул жарнаманы. Кадамжай шаарында биздин жаш жигиттерибиз ушундай мрамор таштардан ушундай үйлөрдүн тыштарын жасалгалай турган таштарды чыгарып баштады. Мына 3 в 1 деп коет мына. Красота, утепление и шумоизоляция депчи. Өзүбүздүн жигиттерди, өзүбүздүн өндүрүштү колдойлу туугандар. Ошондой эле мэрияга дагы ушул видеону жеткириңиздер. Мэрия дагы ал жер бул жерде оңдой турган болсо, ушул жигиттер менен договор түзүп, сапаттуу жакшы кылып оңдошот. Усталар полный комплект бар. Ошондой эле ушул жерге балдарыңыздар жөнөтүңүздөр, обученияга дагы окутуп үйрөтөт. И мына краскалар дагы, мына дагы чоң бетон жасалгалай турган, мына дагы өтө аз эми чыга баштады. Краскасы көчүп кетпейт, себеби бул машинанын краскасы. Мына ошондой эле брусчаткалар, мындай 3D буякта дагы үйлөр тишин жасалгалай турган таштар чыгып жатат. Ошого төмөндөгү телефон номерлерге чалыңыздар дагы, үйүңүздөрдү тишини ушул менен козусоңуздар дагы болот. Эми көпчүлүгүдө акча болбой калат, азыр акча тартыш, ошого через мурабаха аркылуу дагы сиздер ушул жерге договор түзүп келип сүйлөшсөңүздөр болот. Лайк басып коюңуздар, заказ бериңиздер.